бюджет карап чыктык. 2026 жылы дотацияга 1 миллиард 400 миллион сом акча бөлүнүптүр. Айыл өкмөттөргө теңдөөчү грант. 2023 жылы 3 миллиард бөлүнүп атат. Ушул менин сунушумда, Алмазбек Кушбекович. Şu айыл өкмөттүн башчылары мына жакшы иштеген айыл өкмөттөр бар, аракет кылган. Анан ушул дотациядан чыккан күнү силер дотацияны кыркып коесуңар. Айыл өкмөт дотациядан чыгыш үчүн көп мээнет кылат, иштейт. Бюджетти көбөйтөмүн деп аукциондорду уюштурат, туурабы? Жанагы ишкерлер менен иштеп, салыктарды жыйнап, анан бир топ мээнет кылып, дотациядан чыгарган күнү силер урамчы грант кыркып коюп атасыңар. Менин сунушум, да? Ушул урамчы грантты ушул дагы 5 жылга чектеп туруп албаш керек да айыл өкмөттөрдөн. Кандай дейсиз? Ооба, туура айтасыз. Биз сиз менен сүйлөшкөнбүз бул боюнча. Мен да өзүм коллегалар менен сүйлөшүп, ошо айтып аткандай, дотациядан чыгып кеткендерге наоборот стимул болуш үчүн сактап калыш керек ошол уровеньде. Анан көрүнөбүз. Ал болсо азыр жумушта. Эми жанагы ушул урамчы грантты коюп туруп, өзүнө дагы берип туруп, 5 жыл же 10 жыл аласың деп туруп, кошумча керек болсо мамлекет башчынын колунан сыйлык да аласың деп кичине стимул берип туруп дем берсек кандай дейсиз? Айыл өкмөт башчылары аракет кылып иштейт да ошондо. Азыр биз ошо промоделировать коебуз, анан сизге жыйынтыкта айтабыз. Но бирок сунуш туура эле дейм. Жок, сунуш туура болсо 23 жылга киргизе алабызбы? Азыр ошону айтып атпайбы? Бул болсо 23кө биз ошол эле деңгээлде калат. Чыгабы чыкпай биз каржылап беребиз. 24кө да ошо сатып калыш үчүн биз азыр промоделируем да ошону системанычы. Себеби могу 3 миллиард урамчы грантты булар дагы өздөрү аракет кылып, дагы 4 миллиард алып келиши мүмкүн да. Биз туура айтасыз, анткени мындай да биз күтүп атабыз, административный реформа болуп кетсе, кандай бир өзгөрүп кетеби дегенде бир моменттер бар. Ошон үчүн биз азыр мындай сиз айткандай жесткий рамкада ошо киргизип койгонго кичине туура эмес болуп калат дейм да. Ошон үчүн биз азыр аваляп эмени кылып атабыз да. Азыр мына Тюп районунда пилот башталды, укрупнение. Анан сиз айткандай, аны бир жыйынтыгын көргөндөн кийин анан көрүнөт да. А бирок стимул катары каралган каражат биз сактап калганга аракет кылабыз. Калтырабыз. Жакшы, рахмат.